Мен деген Козубаева Жамиля, Ариф кановна. Лейлек районунун Кулунду айылынан болом. YouTube'дан көрүп, анан өзүм келип анема алып кеттим да, консультация алып кеттим. Мен алдың биринчи келип консультация алып кеткенде аз эле киши жазылган экен да, анан барып тиги жолдошума айтсам, жолдошум ишенбей койгон да. Анан ушунча эле киши бар экен, анан мындай деп анан кайра кетип калып, кайра 5 айдан кийин анан жазыла береличи деп биз уже 7 жылдан бери үйсүз жүрөбүз да. Анан жазыла береличи деп жолдошумду заставить этип кайра келип анан ошо январда жазылганбыз, январдын 15-inde жазылганбыз. Майда очередибиз келди да. Негизи канча убакытта очередь келет беле? Негизи 6 ай деген болчу. 4 айда эле очередибиз келди да. Өзүбүздүн аты жөнүбүзгө оформление болду, өзүбүз кол койдук, өзүбүз кирип эметтик. Ошол жерде документтерди полный көзөмөлдөп турдук. Баары эле ошо оформлениясы өзүбүздүн атыбызга болду. Өзүбүздүн фамилия атыбыз жазылып, даже колун деле өзүбүз койдук, өз колубуз менен. Биз негизи баягы мертвый сезондо жазылып калган үчүн 1 миллионго жазылган болчубуз да. Январь айында акча аз болуп 1 миллионго жазылган болчубуз. Первоначальный взносун төлөгөндөн бир аз кыйналып калганбыз да, ошол убакта 1 миллионго биз 250 төктүк да. Андан ашыкча акча жок болгон үчүн ошо 1 миллионго жазылып, азыр 1 миллионго үй алдык, 1 миллион 100гө алдык да, 100-ын өзүбүз жаныбыздан кошуп алдык. Негизи кымбатыраак эле жазылып алган жакшы экен да. Жакшы көңүлүңдөгүдөй үй алат экенсиң да. Биз аз суммага жазылган үчүн үйдү аябай издедик да. Аз суммада азыр үйлөр аябай кымбаттап кетип, биз ошо аз суммага үй таба албай бир аз кыйналдык. Азыр биз айына 10 000 сомго жазылып, 10 000 сомдон төгөбүз деп тияка айттык. Ошондо бизге 7 жылга болуп калды да. Өзүңөрдүн каалооңуз менен? Ооба, өзүбүздүн каалообуз менен. Кыргыз элим кыйналып жүрбөй келип жазылыңыздар. Оңой төлөп аласыздар, айына бөлүп өзүңүздөр каалаган суммада бөлүп төлөйт экенсиздер. Ишениңиздер, келип жазылыңыздар, үй алыңыздар, үйлүү болуңуздар. Квартирада жүрүп, аябай квартирада жүргөндүн назарын билдик. Ишенсе болот экен, келечек корпоратив компаниясы. Жакшы экен.